Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз бир туугандар. Айрыкча мына бөтөн эл, бөтөн жерде жүргөн журтташтар, силерге бир өкүнүчтүү окуя жөнүндө эсиңерге салгым келет. Убактылуу иштеп жүргөн такси кызматындагы бир боордошубуз бул ааламдан өтүп кетти. Көп эле интернет булактарынан көрдүңөр болуш керек. Бул кантип каза болуп калды? Байкуш акча табам деп уйкусу келгениненби же кандай энергетик деген бир бале чыккан азыр. Көпчүлүк таксилер ошону ичет экен. Уктабай эптеп, көбүрөөк саатка иштеп, көбүрөөк акча табайын деген максаттачы. Ушул 2-3 миң акча табам деп ар кандай ойлогон кырсыктарга туш болуп, ошол менен бирге өлүм менен да бүтүп атат да мындай туура эмес кадамдарчы. Ошон үчүн силерден суранычта ошол энергетик деген балени ичпей эле койгулачы, бай болгурлар. Анын баары бүт химия ичинде. Кудай берген энергия менен 8 саат иштегиле, анан 2-3 саат көздү жумуп уктап, эс алып туруп, андан ары иштей берсеңер деле ошо ягына Кудайга шүгүр кылсаңар болот да. Карагылачы, эми жап-жаш бала экен, болгону 21 жашта. Жок. Эми муну чоңойткон, үмүт этип отурган, ар кандай максаттарды пландаштырып отурган ата-энеси кандай болду? Кандай акыбалда турат азыр? Өтө өкүнүчтүү. Ошон үчүн силерден сураныч, өтүнүч, акылга келгиле, айрыкча таксисттер. Ошол учурда машинаны токтотуп, эс алып алгылачы. Андан дагы туруп иштей бересиңер. Абайлагыла бир туугандар, абайлагыла.